Саламатсыздарбы урматтуу Репортер KG YouTube каналынын көрөрмандары. Бүгүн биз Чолпон Ата шаарындабыз. Эмнеге десеңиздер, Бактыбек Асанбаев бакебиздин чакыруусу менен келип калдык. Азыркы учурда мен кыргыз классиги болгон Алык Осмоновдун үй музейинде турам. Акын бул жерде өмүрүнүн акыркы күндөрү өткөргөн экен. Анда эмесе сиздер менен чогулгалы, эмне көйгөй бар экен? Өзүмдүн аты жөнүм Бактыбек Асанбаев, Ысык көлдүн кулуну болом. 2005 жылы Чолпон Ата шаарына көчүп келгем. Анткени ошол мезгилде өзүм кызыктар болгон. Алык Осмоновдун үй музейи ушу талкаланып, каралбай жатканын көрүп зээним кейип, анан өзүм атайын келип ошол жерде карайм деп чечкем. Ошо 2005 жылы көчүп келип, ошол жылдан бери ошол жакта карап келатам. Быйыл карап келатканыма 20 жыл болуптур. Мен келгенде бу жер чындыгында терезелердин баары талкаланып, үйдүн шыбы түшүп, эшиктери ачылып, ит куш кирип, ар кандай мындай чачкан абалда экен да, мындай талкаланган абалда экен. Анан өзүм көлдүн кулуну болгондон кийин анан Алык Осмоновду сыйлаган адам катары ушуну жасап коеюн деген ой менен эле жасап келдим да, ошо жасап баштадым. Ошол жылдан баары бир туугандарымдын жардамы менен, үй бүлөмдүн жардамы менен жасап баштап, бактап, сырдап дегендей. Анан тегерегине арчаларды тигип, күлөстүрүп баштадым. Ошол жылдан бери карап келатам. Ошол кезде кызым 5 жашта болчу. Ошол азыр 25ке чыкты. Кичинекей кез экен, мынчалык эле. Ошол кезде арчаны тиккенде дагы бою ошондой экен. Анан кийин быйыл карасам, арча үйдүн башына жетиптир, үй музейдин. Кызым болсо турмушка чыга турган убагы болуп калды. Мезгилден өткөн таң калам. Сөзүн ачыгы айлык албайм. Айлык каралган эмес. Мамлекетке кайрылгам. Кайрылсам алар бизге өткөрүп бергиле. Мамлекет карайт дейт. Анан мамлекет карайт, карайбы, карабайбы деп ишенген жокмун чындыгында. Ага чейин деле бияк үй музей болгондон кийин китепкана болуптур Союз мезгилинде. Китепканадан кийин мону таштап койгон акыбалды көрүп эле андан кийин мен ишенген жокмун. Эми мамлекет карайт болуш керек. Эми мындай улам жакшырып келатат. Эми убакыт келди окшойт. Карайбы деген оюм бар. Анан жергиликтүү бийлик областка кайрылсам, быйыл бир аз кичине акча каражат бөлдү. Бул үй музейди оңдоп кой, иретке келтирип кой деген мааниде бир аз тыйын каражат берди. Ошого азырдан баштап чөптөрүн чаап, могу эшиктин алдына гүлдөрдү өстүрүп дегендей карап атам. Ошо губернатор Бакыт Жеткеновго рахмат, жакшы көңүл бурулду быйыл. Ага чейин деле аз жардам берген мэриялар. Анан айлык жоктугуна байланыштуу өзүм эле ар жак бер жактан өзүм таап дегендей, кем карчыны өзүм таап карап келатам. 1945-20 жылдары ушул үйдө жашаган. Бул жерде дарыланып, бияк бөлмөсүндө жаткан да. Анан 45-20 жылдары ушул жакта дарыланып жашагандыктан көпчүлүк ырларын, көп ырларын ушу көлдө жашап жүрүп жазган да. Негизи Сансарбай ата деген ушу шаар башчы болуптур. Ошол аябай жакшы мамиледе болуп, жакшы көңүл бурчу экен. Ишеналым Мусапаров деген аксакал киши болгон. Ал дагы мен көрүп калдым. Ушу 12 жылы ачылышында келген. Ушу келип мага сүйлөп берген, ал кул боюнча айтып берген маектери бар. Отурган бөлмөсүндөгү бул жаткан тапчаны, жанагы дарыланган укол алган эмеси бар экен, жанагы дарыланган врачтардын аспаптары, идиштери,
кроваттары, пальтосу өзүнүкү, анан калган өзүмдүн да кошкон экспонаттар бар. Анткени ал тийиштүү каармандарына ылайыктуу скульптураларын жасадык. Анан кийин таштарды чогулттук, Алыкулдун тактасын жасадык дегендей. Тиги бөлмөсүндө болсо жанагындай көргөзмөлөрүн жасадык. Алыкулдун сүйгөн акын жазуучулардын китептери, башка жазуучулардын китептери, Айтматовдун китептери бар. Келген кеткен туристтер мына быйыл көп келип атат. Мындай айтышат, ушул келгенде эле айтышат, байке ушуну жергиликтүү бийлик же болбосо спонсорлор болобу, жолго бир көргөзмө такта жасап койсо дейт да, указатель депчи. Анткени издегендер аябай көп экен. Даже биякта Алыкул жашаганын деле билишпейт экен. Алыкулдун жашап бияқта дарыланганын анан улам бирөөдөн угуп эле келишет экен дагы. Анан үй музейдин жанына келип эле кирип таң калышып, анан мындай маселе кылып кетишет да. Ушу үй музейди аябай жакшынакай жолун жасап койсо, жолго жакын экен, мынан 200 метр экен жолго. Ошо жолду жасап, анан жолго жакшы указатель деп койчу, анан көргөзмө тактасын белги кылып көргөзүп койсо, ошо кийинки муундар туристтерге сонун болот эле дейт да. Анткени ушул билбестиктен, кабары жоктуктан ушу Алыкул Осмонов деген залкарыбыз ушу көмүскөдө калып каламы деп зээнин кейитип аябай мындай нааразы болуп кетишет да көпчүлүк учурда. Музейди карап келаткандан бери бир 10 чакты мэр алмашты. Мэрчи, шаар башчы. Ушуларга айтып атып, жаман көрүнүп да бүттүм. Айланайындар, ушу көңүл буруп койгулачы, ушул жакшынакай жасап коелу ушу паркты. Анткени 100 жылдыгында 2015-жылы ушу чакан аллея түзүлгөн. Ушу үй музейдин капталында көрбөдүкпү азыр. Ушул чөп басып, мындай кароосуз жатат. Анан зээним кейип, аны деле өзүм карап атам. Шаарга өткөрүп бергем, шаар бийлигинечи. Анан 15-жылы эле өткөрүп бергем. Ошол жылдан бери аны да өзүм карап атам, сугарам. Жанагы суу түтүкчөлөр жарылат, аны сатып алам. Кетмен күрөк деген бар, анын баарын алам. Кол кап деген болот. Бут кийимдер жыртылат, ошолордун баарын алып эле өзүм ушакта сугарып карап келатам. Анан аларды деле чама чаркы жокпу же көңүл бурбайбы, ушул жакта карашпайт. Алыкул аллеясынчы, чакан аллея бир 20 сотук. Эми эстелиги турбайбы, тегерек четинин баарын азыр эле чөп чабайын деп камынып аткам силердин алдыңарда. Келген туристтерден уялам, баягы келгендерге ылайыктуу мындай жакшынакай болуп турса деп ойлойм да. Анан Бул парк 2015-жылы Бактыбек байкенин демилгеси менен жасалыптыр. Жана 2018-жылы Чолпон Ата шаарына өткөрүп берген экен. Бул жак парк болгону менен отургучтун абалы бул. Келген конокторго жана эс алуучуларга жетишерлик шарттар түзүлгөн эмес экен. Негизинен бул жака отургучтарды жана электр жарыктарын коюп койсо аябай жакшы болмок экен. ушу жаңы мэр келди, бир шайланганына бир ай болуп калды. Ал да келип кеткен. Ой, байке, биякта мен эми сону кылам. Алыкулдун эстелигин жанагындай мрамор менен таш кылабыз, анан тегерегин баарын скамейка кылабыз, жакшынакай кылабыз деп кеткен. Анан мен айткам ошол жана көйгөйдү. Жолго бир белги коюп бергилечи, айланайындар. Кичинекей эле каражат кетет, эми аяка уруксаат керек экен, мен деле коюп койсом болот. Аяктын да өзүнүн уруксааты болот экен. Анан кийин ылайыктуу коюп берсеңер болот эле десем, ал да кайтып кеткен, бир ай болду. Азамат мырза. Убактысы болбой атат окшойт, ошо эс алуучулар көп да, анан көйгөйлөр көп. Эми айлык деле албайм, анан мал салым бар, ошолор менен ошолорду соода кылып, ошолор менен жан багып атам. Анткени бияктан таштап башка жерге иштеп кетип калайын десем, бияк такыр эле көзөмөл болбой каралбай калабы деп корком дагы. Анан жайкы мезгилде атайын келип, быйыл 110 жылдык өтөт да октябрда. Анан бул гүл өстүрүп, келинчегим буяка эсин алыштын астын баарын 110 жылдыкка каратып, мындай келген кеткендерге мындай жакшы мындай көрүнүктүү болсун деп гүл өстүргөн. Ошону күнүгө сугарып туруш керек экен. Анан жанагы жогоруда айткандай, ушу каралбай калган аллеяны, 20 сотук аллеяны чөбүн саат чаап, сугарып турбаса, бияк
күн көй жерде бат эле кургап калат. Анан ушул жакта айланчыктап эле жүрөм. Таштап кетким келбейт, анткени таштап койсом баягы акыбалга келет го деп сүрөттү көрбөдүңөрбү? Талкаланып жатканчы, анан кароосуз калып калат го, анан же мамлекет көңүл буруп коебу деген ойдомун. Анан билбейм, ушу айланчыктап эле жүрөм, таштап кете албай элечи. Бул бөлмө болсо Алыкул Осмоновдун жаткан бөлмөсү, уктоочу бөлмөсү. Бул ошол мезгилдеги өзүнүн карабаты экен. Бул болсо өзүнүн пальтосу. Ушу калтырып койгон үйдөн алганбыз, баягы өзүнүн замандаштарынын үйүнө калтырып коюптур. Тиги жаткан эмеси болсо, тиги бияктагы ооруканадан калган калтырып койгон экен. Ошол жакта складда, мурда складты кармаган кишиден алганбыз да. Ошо аспаптары, врачтардын. Бул Тогуз Коргоол дегенди атайын ушу Курманбай ата деген ушу жолдун үстүндө жашайт. Ошол мезгилде бериптир. Алыкул экөө ойночу окшойт ушуну, Тогуз Коргоол. Эми таштары жоголуп кетиптир. Ушуну атайын баалуу экспонат да ушунчу. Экөө ойногон Тогуз Коргоол экен. Анан Курманбай ата үйүнө алып барып конок кылып, мейман кылып, экөө аябаптан жакшы мамиледе болгон, бир туугандай болгон дос экен да. Ошонун калтырган. Мен жана жогоруда айтпадымбы? Ушу 2005-жылы келип көчүп келсем, мына моундай абалда экен. Өзүм аябай зээним кейди да. Анан өзүм кесибим фотожурналист болгондуктан булардын баарын тартып алгам да, тартып алып, мына моундай кылып жасап баштагам. Мына энимди чакырткам Бишкектен. Жасап баштаганбыз. Анан монтип мына кызым жана айтпадымбы? 5 жашта экен, азыр 25ке чыкты. Бойдорун карабайсың, тептең болуп. Бул үйдүн башына жетти, кызым турмушка чыга турган болду. Мына бул үйдүн көрүнүшү ошол мезгилде жасаганбыз, күлөстүрүп, акча тигип, кийин өсүп калгандагы мезгили. Бул келинчегим, мына булар тигип атат. Мына монтип ичин өзүм жасап баштагам. Өзүм чогултупчу, колдон келген иштерди кылгам. Анан кийин ачылышы болду 9-жылы, 12-декабрдачы. Мына бул Ишеналы ата, ошондо тирүү болчу, Алыкулду көргөн киши. Мени кескен ачылышын. Анан кийин Султан Урманаев, коомдук ишмер, Алыкулдун ар бирин жатка билген жакшы адам экен да. Ошол келип аябай сүйүнгөн. 100-жылдыгында монтип мамлекеттик комиссия түзүлүп, могу чөп часып, басып кароосуз калган паркты мондай жасай баштайлы деп биздин оюбуз менен баштаганбыз. Монтип тиге баштагам мен өзүм. Жана палаталарды кенедей болчу да. Анан кийин эстелигин коюшту ошо 100-жылдыкта. Анан ошол жылдан бери каралбай атпайбы, 15-жылдан бери муну ачканбыз паркты. Ичиндеги жанагы чакан аллеяны. Ошо бойдон жатат. Буяктагы айтсак болсок, бул жанагы Алыкул эмеде чоңойгон да. Мектеп, жатак, жанагы интернатта, жетим балдар интернатында Токмокто. Ошол мезгилдеги сүрөттөрү. Анан педтехникумда окуган Алыкулдун мугалимдери, бул көргөнмө бөлүкчө ошол да. Биягы болсо Алыкулдун ошо замандаштары, биринчи сүйүүсү болгон Айдай деген. Билесиздер да, Айдай деген биринчи сүйүүсү, ага жетпей калган. Бул замандаштары Алы Токонбаевдер, Жусуп Турупбековдер, Мукай Элебаевдер, Зейнеп деген экинчи сүйүүсү, экинчи жашап калган никелүү аялы болгон да. Эми ал кийин турмуштан айынан экөө ажырашып кеткен. Бишкектен Алыкул борборунан беришкен. Муну Шестопал деген агайыбыз жасаган экен. Бул болсо Алыкулдун аяш кызы Жеңишхан апа, бул да кийин өтүп кетти. Тогуз Коргоол берген Курманбай атанын кызы да. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй эле Алыкул Осмоновдун үйүмүз ушундай абалда экен.
Негизинен акынды биз сөз менен барктап сыйлаганыбыз менен иш жүзүндө кандай экенин өзүңүздөр көрдүңүздөр. Жана ошондой эле Чолпон Ата шаарынын мэриясы бул үй музейге жетишерлик көңүлүн буруп койсо. Деги эле кыргыз классиктери, акындары көңүл сыртында калбашы керек деп ойлойм. Сиздер менен мен Адилет Эркинбек уулу болдум. Репортер KG каттала кетиңиз.